Эже биринчи өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыңарбы? Мен Кожобекова Алтынай. 28-ге чыктым. Мен аябай катты кооруп, 2006 доктурдан чыгарып койгон болчумун мына уштан. Анан кыздарым Россияга алып кетип, ошол жакта Анбейдин бадыларын иштейм. Кудайга шүгүр, олордун деле бадылары таза экен. 29 күндө кадимкидей басып кеттим, коляскага да отуруп калдым эле. Баары оор, асылган оору, эри шакак болуп жүрө берет экен. Дәмі кеп, акыркы күндөрү дәмі кеп калдым. Аба жетпей, бронхит болуп. Анан кыздарым корккондон кийин бияка жөнөп эле Кыргызстанга келсем, ушул мына Смарт-Триштин чайлары бар экен, ушу мени чакырып келген Ражап ушу чайларды иштеп, бир желени чайын берди. Ушуну ичкенден кийин эле 3 күндө результат берди. Аябай кыйылдап, чыйылдап, эске оор эле мен көп жылдан бери. Анан дәмі кеп, абада жетпей, сөз да каалабайт элем. 3 күндүн ичинде эле результат берди. Экинчи дажга биринчи күндөрү 3 литр суу көтөрүп чыктым. Кийинки 2-3 күндөн кийин 6 литрден суу көтөрүп чыктым. Бирок дамытпай, анан мына ушул боюнча азыр жакшы болуп калдым. Анан давлениям 200-ге барчу эле постоянный. Аппаратка түшсөм, ооруда келип калыптыр баары. Дамытканымда, роса кыйналганда башка давление, кан тамырлар көп өткөн, ошондой көтөрүлөт экен. Ооруп, андесени колдоно берсем, өзүң деле врач болуп калат экенсиң. Мына ушу чайларды ичкенимде мына жашыл чайды ичтим, мынаны ичтим. Şu zeytinli çayım aябай жакты, анан кийин мына шоколадын ичтим. Унутчак элем аябай. Бир балларды сүйлөп атып эле сүйлөгөн сөзүмдү сүйлөп кетип атып жоготуп ичелем. Азыр ушу эс тутум саал кармап калдым. Анан бул кофесин эми ичейин деп атам. Анан кийин мынаны ичтим. Мына ганидерма жүрөгүм начар эле ушуну ичтим. Мурдум аябай канай берчү элем, мурдум да токтоду. Бул эми аябай жакшы экен. Андан кийин мына ак чайын ичтим, мына ак чайын. Бул ак чайын ичкенде баягы немеге отуруп, коляскада отуруп калып, буттарым да ооруйт эле, коляскага отуруп калдым эле. Ушуну ичкенде, ичкен күнү түнү десе таң аткыча температура болуп чыктым. Муундарым тартышып, чыйрыгып. Анан кийин эртеси да ошентип, анан мен Ражап деген наставнигиме звонок кылдым. Мага эмне балаларды бердиң эле, мынаны ичсем эле мынантип атам. Эми мында өлөт экенмин да, мурунда ушинтип оордум эле десем, чыда дедим. Чыдагының дедилер. 3 күн чыдадым. 3-4 күндөрүм ошо катып чыйрыккан жокмун, оорган жокмун. Анан азаздан калып атып, азыр аябай жакшы болуп калдым. Ушул анан эме мени чайларды, Смарт-Триш чайды чыгарып койгон мына биздин балабыз Рустам Соктоевичке чоң рахмат. Эгер бул болбосо дагы өлүп кала элем. Эми өзүбүздүн баягы биздин кыргыздар чайды көп ичебиз го, чай катары иче берем. Аябай жакшы, суусундук эми аябай жакшы экен, кофеси да жакшы экен. Семьябыз менен ичип атабыз. Рахмат силерге дагы. Ушинтип бир туугандай болуп, жакшы бири-бириңер мамиле кылат экенсиңер. Чоң рахмат. Бири-бирибизди тааныбайбыз, кайсы жерден келгенибизди да билбейт. Силерди көрүп аябай көңүлүм да көтөрүлөт. Үйдөн капа болуп кетсем дагы ушу үйгө келгенде көңүлүм ачылып, аябай сонун болуп кетем. Рахмат эже, өмүрүңүз узун болсун.